Өз эне тили менен катар дүйнө тилдерин билүү замандын талабына айланууда. Мындан улам англис тилин окутууда жөнөкөй, түшүнүктүү ыкмаларды колдонуу натыйжалуу болоорун мугалим Гүлзар Калыева белгилейт. Ал дээрлик 30 жылдан бери англис тилинен сабак берет. Чет тилин натыйжалуу окутуу үчүн оюндарды, суроо жоопторду уюштуруп, интерактивдүү сабактарды өткөрөт. Biz bularga bardык жест менен өзүбүз которбой түшүнүктүү кылып үйрөтүшүбүз керек. Ошон үчүн булар өздөрү түшүнүш керек да. Даяр нерсени бербестен буларга жол гана көрсөтүп коюшубуз керек. А булар өздөрү ар жагына алып кетиш керек да. Ушул интерактивдүү метод болот. Булар көп сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Англис тилинде окуучу канчалык англис тилинде көп сүйлөсө, ошончолук жакшы үйрөнүп кетет да. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы жылдары англис тилине кызыккан окуучулардын катары калыңдаган. Мындан улам быйыл мектептерде англис тилинин 1 айлыгы жарыяланды. Бул жараян окуучулардын чет тилдерин үйрөнүүгө шыктандыруу, кызыгуусун арттыруу, эркин баарлашууга үндөө максатын көздөйт. Ошол 1 ай 7 февралдан 7 мартка чейин ошол 1 айлык өткөрүлөт. 5-11 класстарда болсо ачык сабактар өткөрүлөт. Англис тили эл аралык баарлашуунун тили деп. Ачык сабактан тышкары ар кандай жолугушуулар өткөрүлөт. Конкурстар, конференциялар өткөрүлүп, ошол балдар негизинен тилге болгон кызыгуусун дагы арттыруу. Ошол эле мектептерде, мисалы үчүн ошол англис тили күнүндө балдар сыртка чыкканда дагы, танепис убагында дагы англисче сүйлөөгө аракет кылышат да бул убакта. 1 айлык мугалимдердин дагы англис тили боюнча билимин жогорулатууга багытталган. Учурда өлкө боюнча 7010 англис тили мугалими болсо, республика боюнча бул сабактан 67 мугалим жетишсиз. Ал эми Жалал Абад облусунда болсо кадрлар жетиштүү экени маалымдалды. Именно ушул англис тилчи мугалимдердин саны 1370. Masalan, Suzak rayonu özünde 291 anglис tilçi muğallim var. Bazargan rayonunda 212 anglис tilçi muğallim var. Aksa rayonunda 167. Masalan, Kökçağak şaharında bir 10'dan aşık muğallim var depti. Biroq anglис til predmeti boyunca жетишпеген mekteplerimiz жоқ. Bardı mekteplerimizde anglис til predmetleri boyunca muğallimler жетишip атат. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, долбоор аркылуу февралдан тарта 880 мугалимдин англис тили боюнча билимин жогорулатуу пландалууда. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.